Ууру үкү. Илгери бир кедей болуптур. Ал кедейдин бир коёндун бир бөжөгү болгон экен. Короосунда көлөкө түшүрүп турган кучак жеткис бир күн карама жайдыр-кыштыр гүлдөп турчу экен. Күндөрдүн биринде коён бөжөгүнө жем издеп кетет да, бөжөк күн караманын түбүндө ойноп олтуруп, коңурук тартып уктап калат. Асманда сайран куруп жүргөн үкү анын коңуругуна кыжыры келип, бөжөктү бөктөрүнүп кетет. Коён үйүнө келсе, бөжөгү жок. Ана келет жок, мына келет жок. Чый-пыйы кетип издеп жолго чыгат. Ар кимден сурап олтуруп, тажаганда булуттан чыга калган күнгө кайрылат. О, күн, мен бөжөгүмдү жоготтум. Кичинекей неменин жүрөгү түштү го. Анын үстүнө аябай коркок эле. Бөжөгүмдү таап бер, андан башка эмнем бар деп ыйлап жибериптир. Күн коёнго боору оруп, ууруну табуу үчүн жердеги жан-жаныбарлардын баарына буйрук берет. Кана баарыңар көз ирмебей мени карап тургула. Тилимди албаганыңар жалыныма күйүп каласыңар, деди. Бардык жан-жаныбарлар жабалактап күндү карашты. Бир маалда үкүнүн көзү тостоюп чыкты да, күн менен коёндон кечирим сурап, ыйлап жиберди. Айланайын коён, мен ит болдум, бөжөгүң меникинде, деп ыйлайт. Мына ошондон кийин күн үкүнү жазалап, күндүз көзүн сокур кылып, түндөсү балдар бакчасы мектеп жабылганда гана учуруп коюптур. Ал эми ууруну жазалаганына кубанган коёндун көзү бакырайып чыгыптыр да, так секирип бийлеп калыптыр. Күн карама ошондо күнгө ыраазычылыгын билдирип, дайыма калпагын башынан албай, ага жүгүнүп калган дейт.